Экинчи борбордо Тышкы иштер министрлигинин Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы ыйгарым өкүлчүлүгүнүн атайын жаңы имаратын пайдалуу түптөлө баштады. Ага министрдин орун басары, өкүлчүлүктүн кызматкерлери жана бир катар мамлекеттердин элчилеринин катышуусунда капсуласы салынды. Заманбап имаратты курууга учурда 30дан ашуун курулушчулар тартылып, жумуш кызуу жүрүүдө. Курулушчулардын айтымында долбоорго ылайык 8 ай аралыгында имаратты толук бүтүрүп берүү пландалган. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Сокольничасы бүтүп калды. Декабрга тапшырабыз деп атабыз. Ушул тапта 30 рабочий иштеп атат. Основной 3 этаж болот. Объекттин бүт эмеректери менен тапшырабыз. Жаңы мекеме 3 кабаттуу болуп 2 бөлүктөн турат. Кабыл алуу жана административдик имараты болот. Анда 5 жолугушуу каанасы, эл аралык конференцияларды өткөрүү залы жайгашып, бардык шарты менен бүткөрүлөт. Здесь в доме приемов предусмотрено 5 переговорных. Буга чейин Ошто Тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн имараты жок болгондуктан кызматкерлер ижарадагы кеңселерде бүгүнкү күнгө чейин иштеп келишет. Мындан улам быйылкы жылы Тышкы иштер министрлигинин өздүк эсебинен 214 миллион сом каражат бөлүнүп, мекеменин курулушу башталды. Ош шаарында акыркы кездерде чет өлкөлөрдүн консулдук мекемелери ачылып атат, Ош шаары өнүгүп жатат, көптөгөн эл аралык иш-чаралар өтүп жатат. Анан ошонун баарын эске алып, биздин өлкө жетекчилигинин колдоосу менен, биздин Кыргыз Тышкы иштер министринин колдоосу менен Ош шаарында ушул өкүлчүлүктүн административдик имаратын жана кабыл алуу үйүн куруу биз бүгүнкү күндө курулушун баштадык. Эл аралык иш-чаралар өткөргөнгө, эки тараптуу жолугушууларды, конференцияларды өткөргөнгө ушул бүт шарты каралган. Мен ойлойм, бул проект ушул Ош шаарынын эң кооз жакшы проекттердин бири болот. Жана Бишкектен, биздин борбордон Ош шаарына көптөгөн эл аралык иш-чараларды которуп, бул жакта өткөргөнгө, сапаттуу өткөргөнгө бизге мүмкүнчүлүктөрдү берет. Айта кетсек, Ош шаарында курулуп жаткан Тышкы иштер министрлигинин имаратынын курулушу жыл аягына чейин толук аяктап, декабрь айында пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Самара Асанова, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары.